Алмазбек Атамбаев, мен Жумакадыровдай болуп өлүп калбасам эле баарыңар менен эсептешем. Темир Жумакадыров мен тарбиялаган адамдардын бири болчу. Ал болгону 38 жашта эле. Мен бул адамды өлкө жетекчиси катары көрчүмүн, деди президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде. Айтымында шайлоого бир гана жума калды. Мен бул теманы айтпай кое албайм. Бийлик шайлоону таза өткөрбөй коеру жөнүндө ушактар көп айтылууда. Таза шайлоо өткөрөм деп менин көптөгөн жолдошторум жабыр тартты. Айрымдары кайтыш болду. Мен Темир Курмангазиевичтей болуп өлүп калбасам эле баарыңар менен эсептешем. Бирок шайлоо таза болот, деди Ажо. Белгилей кетсек, вице-премьер-министр Темир Жумакадыров таласкан шайлоого болгон даярдыктарды текшерүү үчүн бара жатып жол кырсыгынан каза болгон. Алмазбек Атамбаев, эгер Темир Жумакадыровтой көзүм өтүп кетпесе, Бакиевдин мезгилин кайтаргысы келгендердин баары менен эсептешем. Шайлоону уюштуруу боюнча штабты жетектеп жаткан вице-премьер-министр Темир Жумакадыров таластагы шайлоого даярдыктар менен таанышып, иш сапарынан келип жатып жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 7-октябрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде маалымдады. Жумакадыров Темир Курмангазиевич өзүм саясатка тарбиялаган, үйрөткөн үлгүлүү кадрлардын бири болчу. Ал болгону 38 жаш куракта эле. Бул адамды мен келечекте өлкөнүн башкаруучуларынын бири катары көрчүмүн, деди президент. Шайлоого чейин бир жума калды. Бийлик таза эмес шайлоо өткөргөнү жатат деген көп ушактар айтылып жатат. Шайлоону таза өткөрөм деп менин көп тарапташтарым жабыркашты, айрымдар каза болушту. Эгер мен Темир Курмангазиевичтей көзүм өтүп кетпесе, мен Бакиевдин мезгилин кайтаргысы келгендердин ар бири менен эсептешем. 1-декабрга чейин баарын тазалайм. Мен кайтам, алар кайтпайт, деп кошумчалады Атамбаев. Белгилей кетсек, 7-октябрда эртең менен Чүй облусунда вице-премьер-министр Темир Жумакадыров жол кырсыгына каза болду. Унаада анын жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочу болгон. Алар экөө тең оор жаракаттан улам каза болушту.